бөлтүрүк айтып атат. 600 миллиондук көп. Бул кандай? Как это можно понять? Ушулар кузуш керек. Негизи эле ошол инициатива өз негизин куштуруш керек дегенде кимдер куштуруш керек болчу? Мисалы сиз айткан маалда кандай эле? Мисалы азыр Муяктан эле мына ушактан эле канчасын куздуруп, ушактан куздуруп койчу кишилер отурат. Акылбек Жапаров толтура муякта эле отурат. Муякта эле отурушат, бүт баары. Анан ошолорду куздуруш керек. Мисалы ошолорду Акылбек Жапаровду өмүрү 30 миллиард деп атат. Бөлтүрүк айтып атат. 600 миллиондук көп. Бул кандай? Как это можно понять? Как это можно понять? Мундайлар. Анан бизде деген кимдерди куздурат? Бизде деген Кока-Коланы куздурат, Шорону куздурат. Айтпайм, тигини куздурат, муну куздурат, жанагы кыздарды куздурат, жанагы макарондан чыгарган. Баарын подряд куздурбайт. Мен куздурам дегенди мен айткам, бул өмүрү бою мына 30 жылдан бери деп атат өзлөрү. Эми 35 жылдан бери жеп келаткандардын баарын куздуруш керек. Камаш керек. Мындай. Ну, ал деген ташистский метод метод эмес. Бул деген генпрокурор деген болот өзү. Генпрокурор барбы бизде? Эмне иш кылат? Мыйзамды за точным единообразным исполнением законовду генпрокурор же ким карап атат? Бизде генпрокуратурадагы соттагы сыныптыр да. Эл деле сыныптыр. Короче, бияктан дегенче бир эле президент деген несі калды. Куздурганда же айтайын бир 100дөй эменен уже 100дөй болуп калды кузчулар. Жок, эгерде мынтип рамкасын чие турган болсок. Ошондо кимдер кусуш керек, кимдер куспаш керек? Мисалы мен рамканы генпрокурор болсом айтат элем. Мен эмне мындай иштекке кылбайлы кандай? Жалпы алганда. Же президент болсом айтат элем. Мисалы каралар кусуш керек. Анан мурда депутат, министр болуп отуруп, анан бирдемени менчиктештирип алгандар кусуш керек. Анан кийин ошо менчиктештирип алып, ошол мүлкүн азыр иштетпей жөн эле басып жаткандар кусуш керек деп мындай бир параметр болуш керек беле дейм да. Бул мыйзамды байысаң кузбашың керек.